Атасын тозоктон сактаган кыздар. 6 кыздын атасы аялынын боюнда дагы кыз экенин угуп көңүлү чөктү. Артымдан атымды өчүрбөй, алып жүрчү эркек бала көрбөй өтүп кетемби деп ойлонду ал. 7 кыздын мага эмне кереги бар? Андан көрө бир эркек балам болсо гана. Ушундай ойго баткан ата аялы менен ажырашууну ниет кылды. Боюнда жүгү бар аялына бул оюн айтуудан ийменип, төрөгөнчө унчукпай турууну туура тапты да жаздыкка башын коюп уйкуга кетти. Уктаар замат түш көрдү. Түш көргөндө абдан жаман түш көрдү. Кыямат башталып, адамдар бейиш тозокко бөлүнүп жатыптыр. Периштелер муну да тозоктун биринчи эшигине сүйрөп келишти да ыргытууга камынышты. Дал ошол учурда улуу кызы тозоктун эшигин тосуп калды. Периштелер экинчи эшикке сүйрөп келишти. Ал жерди экинчи кызы тосуп туруптур. Ошентип периштелер тозоктун ар бир эшигине барган сайын аны кайтарып турган кыздары кирүүгө уруксат бербей тосуп турушту. Периштелер эми аны тозоктун эң акыркы 7-чи эшигине сүйрөп келишти. Бул жерде эшик кайтарган эч ким жок экен. Эшиктин ээн турганын көргөн периштелер буту колунан кармап, алоолонгон жалынга ыргытып жиберишти. Жалбырттаган жалынга эми түшөрүндө кыйкырып ыргып турду. Көрсө, мунун баары түш экен. Денеси ысып, тердеп кетиптир. Бир азга өзүнө келе албай туруп, анан кыз төрөгөн үчүн айыптап жаткан аялын карады. Аялы эч нерседен кабарсыз мемирип уктап жатат. Демин басып, кемчилигин сезди. Көзүнө жаш тегеренип, "О Кудай, 7-чи кызымды да аман эсен төрөтүп, өстүрө көр" деп дуба кылып, 7-чи кызы уктап жаткан аялынын курсагын өпкүлөп жиберди.